Кутмандуу кечиңиздер менен. Урматтуу биздин группанын катталуучулары, бүгүн дагы ушул өнүгүү боюнча, кесиптик жеке өнүгүү боюнча сабактардын 3-бөлүгү. Бүгүн бизде сабакта Марсый Такматов, тренер, ойлонууга машыгуу, англис тилин окутуу мектептеринин автору, негиздөөчүсү. Бүгүн дагы бизге маанилүү, пайдалуу сабак өтүп бермекчи. Кош келиңиз, саламатсызбы? Сизге сөздү беребиз кезекти. Саламатсыздарбы? Рахмат Нургулайым. Баштай берели сабагыбызды. Мен муну сабактан мурда тажрыйба алмашуу деп атайлы деп сунуштайм. Анткени чогуу бирге машыгуу, бирге үйрөнүү болот. Биздин мектептин, азыр мектеп жөнүндө айтып берем. Концепциясында ошондой тажрыйба алмашуу деп атайбыз. Анткени бардыгыбыз бирге машыгуу аркылуу өнүгөбүз. Бул эң туура, мындайча айтканда, түшүнүк да. Ошону башында айтып коеюн. Сүрөттө көрүп атасыздар. Биз сиздерге жарнамада чакыруу жолдогондо дагы жазганбыз. Мотивация бул биздин номер бир душман деген биз мындайча айтканда ишеничти сиздер менен карап чыгабыз бүгүн. Эмне себептен мотивация? Элдин баары биринчи кезектеги дос деп издеп жүргөндө биз аны биринчи кезектеги душман деп атап жатабыз. Азыр келебиз. Бир аз мектеп жөнүндө токтоло кетейин. Кайра кайтып келебиз азыр. Маалымат берип коеюн. Биз 2025-жылы ушул эффективдүү ойлонууга машыгуу мектебин негиздедик. Бул онлайн мектеп. Ар бир сөзүнө токтолуп кетели. Ойлонууга машыгуу, то есть ойлонууну үйрөнүү эмес, ойлонууга машыгуу. Бул өтө маанилүү. Машыгуу дегенде биз 24/7 режимде машыгабыз. Тынмай жок. Эртеден кечке. Ал кандай болот? Алардын баары буюрса сиздер менен бөлүшөбүз. Эми эффективдүү дегенде кандай? Эффективдүү ойлонуу бул максималдуу жыйынтыкка жетүү, өтө аз убакыт, энергия, аракет жана ресурс коротуу менен. Ушул 4 нерсени биз дайыма коротобуз. Биринчиси убакыт, энергия, аракет, анан ресурс. Ресурс болгондо каражаттар. Ушул 4 нерсени аз коротуу менен максималдуу жыйынтыкка жетүү. То есть ойлонуу биздин учурда, биздин ситуацияда бул эффект, то есть ойлонуу ишинде. Биз дайыма эртеден кечке ойлонобуз да. Ошону кандай эффективдүү кылабыз деген максатта биз ушундай мектепти негиздедик. Анын аты дагы Чеч төбө. Эмне себептен? Нарын областындагы Чеч төбө деген жерди билесиздер. Биз кыргыз каганаты болуп күчтүү, өтө күчтүү болуп дүйнөнү башкарып турган кезде биздин ата бабалар, эң ойчулдар, ойлонгондор, жол көрсөткүчтөр ошол жерге чогулуп, өтө геосаясий жана башка чечимдери кабыл алган жер да. Мындайча айтканда, алар ойлонуп, кеңешип чечкен жер болгон үчүн ошондой деп атоону туура чечтик. Бул мектеп жөнүндө. Эми бул мектеп эмне иш кылат? Кечирип коюңуздар, бул жерде биз котормосун жазбай калыптырбыз. То есть инструменттер, биз ойлонуу, эффективдүү ойлонуу инструменттерин менен биздин окуучуларды камсыздайбыз. Алар жөнүндө дагы кийин шашпай токтолобуз. Ошондой эле ошол стратегиялар менен камсыздайбыз. Бул жагы ойлонуу инструменттери, бул жагы болсо ситуацияны эффективдүү башкаруу стратегиялары.
Анан ошол инструменттерди жана стратегияларды кантип колдонуу боюнча инструкциялар менен камсыздайбыз. Анан инструменттерди, стратегияларды алгандан кийин, инструкцияны алгандан кийин аларды үстүндө мындай тажрыйба кылып иштеп көрө турган, мындайча айтканда машыга турган көнүгүүлөрдү беребиз. Бул мектеп жөнүндө кыскача. Мектептин негиздөөчүсү Нургүл айым айтты, жана негизги тренери мен Марсейд Акматов. Эми темабызга келели. Чыкчылар, микрофондорду өчүрсүңөр. Микрофондоруңарды өчүрмөйсүңөрбү? Мотивация биз айттык. Душман номер 1. Бул эң туура түшүнүк. Биз буюрса сиздер менен ушул учурдан баштап ушул түшүнүгүбүздү алмаштырсак, жашообуздагы көп ийгиликтери жаратуу мүмкүнчүлүгү пайда болот. Эмне себептен мотивация душман 1? Себеби изилдөө жүргүздүк. Мотивация келет экен бизге. Айтат экен, сен ушул тоонун чокусуна чыга аласың. Чыкканды башта дейт экен. Бизге шык берет экен. Мотивациянын кыргызчасын шык деп мен котордум, туура котордумбу? Эгер бирөөлөр башка бирөөлөрдө башка пикир болсо айтып коюңуздар бөлүшүп. Анан биз ишенебиз дагы чыгып баштайбыз ошол тоого. Чыгып баштайбыз. Анан бир жерге келгенде өзгөчө жанагы кульминацияга жетейин деп калганда, же болбосо эң башында эле көбүнчө мотивация көпкө турбайт да, бир 2-3 күн максимум да. Анан мотивацияга кирем, бизди кечирип, ой, мен кеттим. Каяка кеткени белгисиз. Балким башка бирөөгө кетип атат, бизди таштап кетет. Мындайча айтканда, сатып кеткен менен, чыккынчылык кылып кеткен менен барабар. Жарым жолдо бизди калтырат. Калгандан кийин биз эмне болуп атат? Ушундай акыбалга чыгып атабыз. Мына ушинтип ойлонуп отурабыз. Кылып аткан ишибиздин баарын таштайбыз. Көңүлүбүз жок, табитибиз жок. Аткарып жаткан ишибиз жарым жолдо калды. Мотивация болсо бизди карабайт, мына кетти. Мотивация канчалык алыстаган сайын, ошончолук биздин акыбалыбыз кыйындайт. Койгон максаттарыбыз, максаттарга жетиш үчүн койгон тапшырмаларыбыз баардыгы калып кетип жатат. Анан бир канча убакыттан кийин бизде үмүт пайда болот. Кой, кайра баштайын, баштаган ишимди улантайын. Дейбиз дагы биз мотивацияны күтөбүз. Анан мен кишилер менен сүйлөшкөндө көрдүм да, өзүм күбө болдум. Качан баштайсың десем, мисалы, спорт менен машыгууну, англис тилин үйрөнүүнү, өзүн өнүктүрүүнү көптөр айтты мага. Жаңы жылдан кийин баштайм депчи. То есть булар ишенет, мотивация аяз атадай болуп келет. Мотивировать этет, шыктандырат. Анан баштайм деп көптөрү күтүп отурат. Негизи байкадым, чындап эле жаңы жылда элдин көбүнө мотивация келет. Жаңы бир блокнот сатып алат, ручка сатып алат, тапшырмаларды жазат. Ушундай баштайт да, бир курска жазылат. Аябай көп күбө болдум ошондой окуяларга. Анан мотивация кайра кетет. Анткени мотивация жаныбызда турбайт, айттык, душман 1. Кеткенден кийин биз түшүнүп атабыз, өнүгүшүбүз керек. Баарыбыз эмес, бирок кээ бирөөбүз арабыздан дагы эле өзүбүздү өнүктүргүбүз келген адамдар изденип атабыз. Эмне кылам? Бул аяз ата мотивация жаңы жылда келип кетип калат экен, башка учурда кетип калат экен, бул душман экен деп түшүнө баштайбыз дагы. Ишенсе болбойт экен деп, анан психологдорду издеп, коучтарды издеп жөнөп атабыз дагы, келип атып аларга жалдырап, кайрычыга айланып сурап атабыз. Мотивация боюнча кайрычы деп койсок болот да, андай адамдарды. То есть мотивация берип койчу. То есть берип койчу мага, берчи мага жарым кашык мотивация. Музыканын ордуна да мотивация болуп атат да биягы. Психологдордон барып, жалдырап, сурап, кайрычыга айланып, ушул сөздү кайталап коеюн. Биз мотивация кайрычысына айланып атабыз.
Берип койчу деп. Башка bir адамдан. Жоксу өзүбүздүн адамдан. Сүйлө, мен угайын. Өзүбүз да адам болгонубузга карабай, башка bir адамдан барып мотивация сурап атабыз. Анан биз жөн гана сурабай мотивацияны. Ал психологко же коучка акча төлөгөнгө даярбыз. Каражат, ресурс бергенге. Ага барып убактыбызды коротконго даярбыз. Ага барып энергиябызды коротконго даярбыз. Анан албетте аракеттерибизди коротконго даярбыз. Мындайча айтканда көп нерсе бергенге даярбыз. Бизге бир аз мотивация берип койсун. Анан албетте психологдор кимдер? Психолог жөнүндө кыскача айтып кетейин, бул темадан тышкары бирок. Бул деген психолог биздин ой деген бул сүрөт да. Ой деген бир сөз менен сүрөт деп. Менталдык сүрөт. Ал 3D сүрөт, жанды сүрөт биздин башыбыздагы. Ошол сүрөттөрдү бириктирүү бул ойлонуу процесси болот да. Ошо биздин башыбыздагы сүрөттү көрө турган, көрө алган киши. Кантип көрөт? Бизге айтат, айтып бер дейт. Биз психологко барганда, психолог 5 мүнөт сүйлөйт, 55 мүнөт биз сүйлөйбүз. Биз айтып бергенде бул биздин сүрөттү көрөт башыбыздагы. Дейт, мунун башында мындай сүрөт бар турбайбы? Ошо сүрөттүн бул жеринде фрагмент туура эмес болуп аткан турбайбы деп, ошо фрагментти алмаштырып коет. Же анын ордуна башка сүрөт тартып берет. Биз ошого ишенебиз дагы. Анан биздин ситуацияда, биздин темага байланыштуу эмне болот? Мотивацияны колго алгандай кубанып, анан баштайбыз кайра. Анан бул бир жума. Бир жумадан кийин баягы психологдон сатып алган мотивациябыз кайра кетип калган. Душмандан бетер. Биздин акыбалыбыз кайра ушундай отурабыз, ойлонуп, кайра эмне кылыш керек дейбиз? Кайра коучтарды, психологдорду издеп жөнөйбүз. Кайра барабыз, берип койчу. Ушундай биздин кайырчылык, мотивациялык кайырчылык цикл тынбай уланган. Мен өтө көптөгөн коуч, психологдордун аркасынан түшпөгөн кишилерди да билем. Эми мотивация бизди кандай акыбалга алып келип атат? Мотивация бизди отургузуп коет мына мындай. Биякта сол жагын караңыздар, аскер отурат. Кыймылдатпай отургузуп коет. Биздин кыймылдар чектеп коет. Биз болсо, где моя мотивация деп мына бул жакта аскер сурагандай издеп жүрөбүз. Бул жерде сиздерге бир суроо. Сиздер өмүрүңүздөрдө, балким кинолордо көрдүңүздөрбү? Бир спец операцияда тапшырма аткарып жаткан бир аскер ошо койгон тапшырмасын аткарыш үчүн мотивациясын күтүп атканын көрдүңүздөр беле? Мотивациям келгенде ушул коюлган тапшырманы аткарам. Командир койгон, мамлекет койгон тапшырманы аткарам. Мотивациям келмейинче отурам деп. Албетте көргөн эмеспиз. Эгер андай боло турган болсо, биздин коопсуздук эмне болмок? Мамлекеттин коопсуздугу, туурабы? То есть аскер эмне кылат? Жаан болобу, каар болобу, суук болобу, кандай шарт болбосун, мотивация барбы, жокпу, ал тапшырманы аткарат. Жаты өзүнүн жанын берсе дагы аткарат. Ошол сыяктуу эле бул жашоо биздин спецоперация. Биз төрөлгөндөн баштап. Биз болсо ошол жашоодогу мына могу спецназбыз, ар бирибиз. То есть мотивацияны күтө турган абалда эмеспиз. Эгер биз мотивацияны күтө бере турган болсок, ушул жактагы аскерге окшоп, сол жактагы эмне болот аягында? Картайып кетебиз. Карасак, убакыт өтүп кеткен. Койгон максаттарыбызга жеткен эмеспиз. Койгон тапшырмаларды аткарган эмеспиз. Эмне деген максаттар, эмне деген тапшырмалар калып кеткен? Балким бул аскер спорттон бир ийгилик кылайын деген,
бир канча чет тилин үйрөнөйүн деген, бир өзү каалаган кесиптин ээси болоюн деген, дүйнө жүзүн кыдырып көрөйүн деген, адамдарга бир жакшылык кылайын деген, бай болоюн деген, бактылуу болоюн деген сыяктуу өтө көп. Мисалы, Алла Тааланын ыраазычылыгына ээ болоюн деген, намаз үйрөнөйүн, окуюн деген, Куран үйрөнөйүн, окуюн деген мисал айтып атам. То есть өтө көп айта берсек туурабы? Бирок күтүп отуруп мотивациясын ушундай акыбалга айланып калуудан Кудай сактасын. Ал эми бул оң жактагыны көрүп атасыздар. Максатына жетип, тууну сайып, бул сүрөттө кечирип коюңуздар, желекти мен байкап аптырмын. AI'дын кылган нерсеси негизи биздин желек болчу, бир аз көңүл бурбай эле коелу бул жерге. Ортосун эсептегенде биздин желекти сайып атат, ийгиликке жетип атат. Бул кантип жетип атат? Бул аскер деген суроого көрсө, бул аскер түшүнүптүр. Мотивация душман номер 1 экенин түшүнүп, бирок анын бир досу бар экен, номер 1 алдагы. Ошол досу менен дос болгон үчүн буга ушундай ийгиликке жетүү насип болуптур. Эми досу ким экен? Досу, орусчасын айтып атам, постановка себе задач. То есть өзүнө өзү тапшырма коюу. Эң чыныгы дос да ошол. То есть адам өзүнө өзү тапшырма коюп, бир командир сыяктуу, кайра бир жоокер сыяктуу аткарганды үйрөнгөндө, жана аны адатка айланганда ийгилик болот. Өзүнө өзү тапшырма койгон адам эч качан мотивацияны күтпөйт. Эч кандай атайын убакытты күтпөйт, атайын жерди күтпөйт, атайын шартты күтпөйт. Бир досторун да күтүп отурбайт, кел чогуу өнүгөлү депчи. Өз алдынча өнүгүп кете берет. Мисалы, мына мен азыр өзүмдүн тажрыйбамды сиздерге бөлүшүп атам. Бир учур келди, иштен убактым жок, спорт менен машыкканга. А спорт деген эмне? Ден соолукка инвестиция. Аллах Таала бизге берген 24 саат бар. Ошо 24 саатты өзүбүздүн өнүгүүгө кандай инвестиция кылабыз? Мисалы, мен бул 24 сааттын 2 саатын мурда колдоно алат элем. Спорт залга барганга. Бирок ушундай иште иштеп калдым, колдоно албаган акыбалга келдим. Анан мындай нерсе чыкты. То есть ойлонсок, ар дайым Кудай Таала бизге жардам берет да. Будильник. Бир мындай эме постановка себе задач бул биринчи досум, экинчи досум будильник. Ар бир саатка коет элем будильник, ар бир саатта чырылдайт. Эртең мененки 9-дан баштап кечки 9-га чейин. Мисал айтып атам да. Ар бир саат чырылдаганда кайсыл жерде болбоюн, кайсы шартта болбоюн, эл карап атабы, карабай атабы, айырмасы жок. 10 жолу ажырматса этем. Бүттү. 11 дагы эмес, 9 дагы эмес, 10 жолу. 10дон көп кылгым келсе деле, кыла алсам деле, бирок 10 жолу кылам. Албетте муну бара-бара көбөйтсө болот. То есть максат 10 жолу отжимание кылып, өзүбүздү, булчуңдарыбызды, ден соолук жакшы кармап турушкан эле эмес. Өзүбүздүн эркибиздин да булчуңдарын тарбиялаш. Адам болгондон кийин унутуп калуу маселеси бар. Ошон үчүн будильник эң жакшы досум болгон менен. Азыр дагы ошондой. Адатка айланмайынча, бул адатка айланмайынча будильник эң жакшы дос. Андан кийин, адатка айланып калгандан кийин өзүңүздүн денеңиз саат сайын сизге айтып турат. Жаса депчи. Может, ар жака 5-10 мүнөт өтүп кетиши мүмкүн, бирок жасайсыз. Кокус ошол учурда ушундай башкача бир кырдаал түзүлүп, экстренный жасоо мүмкүн болбой калса, бир аз өткөрүп да жасасак болот. 10 мүнөт өтүп кетсе эч нерсе болбойт ар жака. Кокус унутуп калып өткөрүп ийген болгондо
мен өзүмдү жазалайм. Кантип? Мисалы 30 жолу жасайм. Унутуп калганым үчүн эстеген моментте. Муну мээм жакшылап эстеп калат. Кой, унутпа, 30 жолу жасап каласың. Өзүгө берген жаза дагы пайдалуу жаза. Бул сиздерге бир тажрыйба. Менде бир Instagram бар. Ошол жерде далилдери менен бар. Аны мен Нургулай менен бөлүшөм, сиздер менен бөлүшөт буюрса. Андан кийин кайра ошол саат чырылдаганда 10 сүйлөм, 10 сүйлөм окуйм. Китеп болбосо, ар кандай приложениялардан, кагаздан кичинекей бир абзац болсо да болот. 10 сүйлөмдү кантип окуйм? Бул эми 10 деп өзүм үчүн айтып атам. Ал жакта бир да сүйлөм болушу мүмкүн, 3 сүйлөм болушу мүмкүн. Ар ким өзүнө жараша. Мисалы менде башында баштаганда бир сүйлөмдөн окуйт элем. Бир сүйлөмдөн. Бир саатта бир сүйлөм окуйм. Бирок аны эмне кылам? Ошол сүйлөм жөн эле окуп койбойм. Окугандан кийин алып, ошо основной ишимди кылып атканда, ошол сүйлөм жөнүндө ойлоном. Бул эмне деген сүйлөм? Муну эмнеге мындай жазган? Кайсыл жеринде зататоч, кайсыл жеринде этиш, кайсыл жеринде сынаточ деген сыяктуу. Ошол сүйлөмдү мен өзүмдүкүн айландырам. Көбүнчө башка тилде окуп атсам, орусча, англис тилинде же дагы башка тилдерде, ошону колдоно ала турган акпалга алып келем бул сүйлөмдү. То есть аны бирөө жазган, бирок меники приватизация кылам, мындайча айтканда. Анан ошол сүйлөмдү китептин биринчи бетинен окуган болсом, ошол сүйлөм аркылуу, бир эле сүйлөм аркылуу ошол бир бетти, балким толук китептин сүрөтүн чыгарганга аракет кылам. Автор эмне жазган болушу мүмкүн? Бул сүйлөмдү биякта колдонгон болсо, экинчи сүйлөм эмне кандай сүйлөм болушу мүмкүн? Үчүнчү сүйлөм кандай болушу мүмкүн? Деп өзүм ушундай машыгуулар жүргүзчүмүн. Аябай кызыктуу. Өзүңүздүн мүмкүнчүлүктөрдү, ойлонуу мүмкүнчүлүктөрүңүздү текшерип көрсөңүз болот. Анан кошумча катары мындай да кылган учурлар болду. Мисалы башынан бир сүйлөм, ортосунан бир сүйлөм, аягынан бир сүйлөмдү окуйп, анан ортосун калуу жөнүндө калган бир саат ичинде ойлоном. Өзгөчө студенттер жөнүндө, студенттер көбүнчө иштешет, анан окушат. Мен ушуларга, көп студенттерге ушул жөнүндө, ушул техниканы, ушул методду көрсөтүп бердим. Абдан жакшы жыйынтык алгандарын айтышты. Мисалы алар айтты, биз сабак окуй албай калып атабыз, иштен чарчап калып атабыз. Ал себептен аларга айттым, ошол коюп коесуң, телефонуңду окуй турган, баратып бир сүйлөм карап кетесиң, келатып бир сүйлөм карап кетесиң. Басып жүрүп эле окуп койсоң болот көп нерсени. Анан бул машыгуунун жыйынтыгында бир нерсенин бир сүйлөмдү окуп калганын, ар жагын мындайча айтканда таап алуу мүмкүн боло турган акпалга жетебиз буюрса. Андан кийин караңыздар. Привяжи новую привычку к основной. То есть биздин мындайча айтканда колдонуп жүргөн адаттарыбыз бар да. Ошо колдонуп жүргөн адаттарга жаңы привычканы байлайбыз. Например, биз күндө стулга отурабыз. Бул менин адатым. Стулга отурам. Стул болушу мүмкүн, диван болушу мүмкүн. Стул болушу мүмкүн, диван болушу мүмкүн. Айырмасы жок. Өзүмө тапшырма койдум. Отурардан мурда 10 жолу трицепс деп коебуз, бул жерде булчуңду. Трицепске пайда келе турган көнүгүүнү жасайм. 10 жолу жасайм, анан отурам. Унутуп калсам жазалайм. 20 жолу жасайм, анан отурам, кайра туруп. Мисалы, башында ошондой болот. Унутуп каласыз, көнбөйсүз, анан бир аз убакыттан кийин көнө баштайсыз. Бул жерде будильникке негизи кереги деле жок. Будильник колдонсо болот. Бул биринчиси будильник болчу эсиңиздерде, эстетип турган. Бирок бул жерде биздин негизги адатка жаңы адатты байлайбыз. То есть негизги адатыбыз отуруу. Отурардын алдында 10 жолу же 5 жолу, айырмасы жок. Бул 10 жолу мен өзүм үчүн айтып атам. 5 жолу, балким 3 жолу да болот. Эң негизгиси ошону кылыш. Анан бара-бара организм өзү айтат. 3 жолу кыла алат экенсиң, эми 4 жолу кылып башта дейт 2 жумадан кийин. Анан 5 жолу кете берет да, карасаңыз 20, 30, 40 мисалы.
Бирок 10 бул идеально, анткени убакыт жагынан дагы сиз ар бир отурганда канча жолу отурасыз мисалы? 10 жолдан кылсаңыз күнүнө сизде 100 упражнение бар трицепске. Бул эмне деген нерсе? Кишилер бирди да кылбайт да балким бир күндө. Балким сиз ушул күнгө чейин мисалы кече күнү кылдыңызбы? Же бүрсү күнү, мурда күнү. Кылбаган болушуңуз мүмкүн араңыздарда көп. Бирок бүгүндөн баштап балким кылып баштайсыздар буюрса же эртеңден. Мына 2 айдан кийин колуңуздарга карап көрсөңүз кандай болот. То есть мындайча айтканда адатка адат байлоо да. Же болбосо бул эми көбүнчө мусулман эркектер үчүн да пайгамбарыбыз Мухаммед саллаллаху алейхи вассалам айткан, туалетке баргандан кийин эркек киши 40 кадам басып туруп анан суу колдонуш керек. Ошондой бир шарты бар, эркектер билет эмне экенин. Мисалы туалет кичинекей болгондо 40 кадам басыш кыйын болсо, мына 60 отуруп туруу бар. 20-20дан бөлүп алсак болот, 10-10дон бөлүп алсак болот. Же бир бутка 10 бут, 10 жолу, экинчи бут менен 10 жолу. Карасаңыздар, бир канча убакыттан кийин бир бутуңуздар менен оңой эле отуруп туруп каласыздар. Мисалы 60 приседание элестетиңиздер. Бул орточону айтып атам мен. Күндө 5 жолу барсаңар 300 приседание бир күндө бар. А бут менен отуруп приседание кылуу бул жүрөк үчүн өтө маанилүү нерсе. Жүрөк үчүн, ылдый жактагы өзгөчө эркектердин органдары үчүн бул өтө маанилүү. Кан алмашуу, кан айлануу, мындайча айтканда, биздин способностьтарды өтө узарта турган бир жакшы шарт. Мисалы бир киши бар, бир күндө бир дагы жолу приседание кылбашы мүмкүн. Албетте намаз кылгандар да бар да, приседание отуруп турушат. Калган учурда стулга отуруп турганда балким 10 жолу отурган болсоңуз 10 приседанияңыз бардыр. Анда дагы машыгуу катарына кирбейт, ал анткени бир жолу отуруп туруп атасыз. Бул жерде болсо кадимкидей машыгуу. То есть мындайча айтканда, ажатканага баруу бул биздин основной адат, да, негизги адат. Ага жаңы адатты байлап койдук. Балким көп болсо 1 мүнөт убакытыбыз дагы көбүрөөк кетет. Бирок дайыма пайдада болобуз, пайдада. Сиз ошондо муну бир жумага, бир айга көбөйтсөңүз, канча отуруп туруу машыгууңуз болгон болот. Мен 60 деп айттым орточо, бул 20 да болушу мүмкүн баштап атканда, 10 да болушу мүмкүн, 40 дагы, ар ким өзүнүн шартына, ситуациясына, абалына жараша кылат. Андан кийин диванга отурдуңуз. Негизи бул боюнча бизде отдельно тренинг бар. Көбүнчө эркектер бар диванга жабышып калган да, мисалы, билесиздер, телевизор көрүп дивандан чыкпайт. Ошол эркектер жабышып калбаш үчүн жакшы нерселер бар, мисалы. Тоже 60 бут менен ударлар, 60 удар. Өйдө карай болушу мүмкүн, же бутун бүгүп туруп, биякты көздөй болушу мүмкүн. Ар бир бутуна 30дан кылса 60, же экөөнө кылса 120. То есть диванга отургандан кийин, ар бир отурганда туруудан мурда 60 бут менен удар жасагандан кийин турабыз деп өзгө тапшырма коюп койдук. Бул пресс үчүн жакшы. Жана эркек киши болгондон кийин ар кандай ситуация болуп калышы мүмкүн. Ошол кезде жок дегенде өзүн коргой ала турган, жакындарын коргой ала турган бир акыбалда болот. Буттары иштеп турса, диванга бир күндө 6 жолу отурганыңызды элестетсек, 60тан канча болду? Ким айтат? 360 удар бар. Бир күндө бир удар кылбагандар, бир удар машыкпагандар дагы бар да, аларга караганда 360 жолу. Брюс Ли айткан экен, мен 1000 прием билгенден чочубайм. Мен бир приемду 1000 жолу машыккандан чочуйм деп. Ошол сыяктуу элестетиңиздер, сиз бир ай күндө 360тан бутуңар менен тепкенди машыксаңар, жана ММАга чыга турган акыбалга келип калышыңар мүмкүн 6 айда. Мисалы.
Андан кийин ар бир үйдөн чыгарда да перед выходом из дома 200 кол менен. Оң кол 100, сол кол 100 кылсак болот. Бул жерде мен бир маанилүү нерсеге токтоп кетейин. Бул жерге удар эмес, мисалы разминка деп койсок болот эле. Колду оңго, солго керипчи же чоюп. Бирок бизде эффективность азаят. Эмнеге? Биз мисалы ушуну кылганда балким 3 минутта коротуп атабыз. 3 минутада мен разминка жасасам болот. Бирок 3 минутада разминка да жасасам болот. Анан ударларды отработка кылсам болот. То есть өзүмдү коргой турган бир нерсе кылып атам. Плюс разминка кетип атат параллельно экөө. То есть два в одном дегендей да. Удар жасасам деле разминка болуп атпайбы колумчу? Эмнеге? Могу далларым ачылат. Аркада даллар ачылат. Колдорум улам бир 200 кылып көрсөңүз көрөсүз, колуңуз ыргып калат. Мисалы боксер болбосоңуз, билбесеңиз дагы ушуну кыла берсеңиз, мисалы мен күндө 1000 деп сунуштайм да, бөлүп алып, жана 5 малга намаз бөлүп 5 жол намаз кылгандай кылып, 200-200дөн отработка кылсаңыз, машыксаңыз, колуңуз өзү эле учуп калат. Буттарыңыз менен денеңиз бири-бирин өзү жанагы боксерлор эң башында эч ким үйрөткөн эмес да. Кантип туура согуш керек. Өзүңүз эле туура согуп баштайсыз. Денеңиз айтып баштайт, мындай кыл, тигиндей кыл деп. Анан эртең менен үйдөн чыкканда 200 удар жасаган киши, бул бирок негизи минимум, мындан көп болсо дагы жакшы болот. Кадимкидей колдору даяр болот ал эркектин. Эгер Кудай сактасын болбосун, көчөдөн ушундай акыбал түзүлүп калса, эркектин колу жибиген болот, учат, резинадай болот. Муну жасабай чыккан эркек өзү мисалы боксер даже болсо дагы, кечээ күнү тренировка кылган болсо дагы, бирок эртең менен бүгүн колун чойбогон болсо, жакшы иштебей кыйналат. Муну текшерип көрсөңүз болот, араңыздарда болсо, мен эмне айтып атканымды түшүнүп алат. То есть мындайча айтканда эшиктен чыгаардан мурда 200. Оңой эле да. Эч кандай убакыт деле кетпейт. Анан күн ичинде өзүңүз бөлүп аласыз. Дагы бир жерде 200, дагы бир жерде 200, аягында 1000 болсо жакшы болот. Мисалы, биз перекладинаны, турникти дайыма үйдөн тетиги төрүнө апарып жасап коебуз, эч ким барбаган. Анан ары өтүп баратып карап өтүп кетебиз, бери баратып өтүп карап өтүп кетебиз. Барбайбыз, колдонбойбуз, ошо ойнолуп дат басып кеткен ужечи. Биз колдонуп өзүбүздү өнүктүрүүгө колдоно турган нерселерди дайыма жолубузда коебуз. Мисалы көрдүңүздөр. Мына бул дагы мен өзүмдүн тажрыйбам. Өзүм чыга турган дарбазага башынан орнотуп койгом. Өзүмө дагы балдарыма да тапшырма койгом. Чыгып баратканда 5 жолу, кирип баратканда 5 жолу. Тартынмайынча кирмей чыкмай жок. Бүттү. Эмне болсо болсун, жан жеп атабы. Мисалы бир жолу келатам, жан жеп атат. Колумда пакеттер бар. Шашылып чуркап кириш керек үйгө, бирок тапшырма бар. Пакеттерди койдум. Суу болуп атам, бирок жасап анан кирдим. То есть ошондой кылабыз. Эгерде унутуп калып кирип кетсек, кайра чыгабыз. 10 жолу же 20 жолу өзгө жаза беребиз. Анан киребиз. Бул жаза өтө маанилүү, пайдалуу жаза болуш керек. Биздин мээ ошондой иштейт да, биз биороботпуз да. Бир жолу чуркап чыгып баратам. 5 жол жасап чыккандан кийин эстедим, ачкыч унутуп калыптырмын. Кайра чуркап кирейин деп токтодум, кайра 5 жол жасадым. Чуркап кирдим, ачкычты алдым, чуркап чыгып кайра 5 жол жасадым. То есть ошончолук өзүбүзгө тапшырманы коебуз, аткармайынча болбойт. Эмне болуп жер коңторулуп, кыямат болуп баратса дагы, пайгамбарыбыз Мухаммед саллаллаху алейхи вассалам айткан. Кыямат болуп баратса, колуңда бир чырпык турса, ошону отургузуп кой деп. То есть ошол нерсе биз үчүн мындай ориентир болот да. Эмне болсо болсун жасайбыз. Муздак болуп, колум жабышып кала турган болсо дагы, колума бир нерсе ороп болсо дагы ушуну кылам. Тапшырма. Анан бир күн келет 6 жолу дейт. Организм өзү айтат. Анан 7 жолу дейт. Кырасыңар 10 жолу. Бирок ондон ашырбагыла деп айтам, анткени сиз канча жол кирип чыксаңыз, ошол 10-дондон жетет. Ошо мышцалар ордунда туруш үчүн. То есть бул дагы эмне? Мен кородон чыгып киргеним, бул менин адатым. Күндөлүк адатым. Ошол адатыма байладым жаңы бир адатты. Болду. Болгондо да ал адат жолдо турат, аны унута албайм.
Чыгып баратсам жылмаят, кирип баратсам жылмаят. Тартынбайынча чыкпайсың дейт. Мисалы, намаз кылса, ар бир намаздан кийин бир эле аят окуйм. Аны дагы котормосу менен. Жана китап окугандай алып алып, анан ойлонуп, андан кийин жүрсөм болот. Аллах Таала бул аятты эмнеге түшүрдү экен, эмне максатта, эмне мааниге келет? Мисалы, түшүнүү менен да, мына өтө с пониманием. Плюс бир хадис окуп койсок болот. Ага 30 секунд да кетпейт. Намаздан кийин бир аят, бир хадис окуй берсек, бир канча убакытта бир Куранды окуп бүтүп койгон болобуз. Переводун билебиз уже. Куран эмне жөнүндө болуп атат. Бир отуруп 5 бетти окугандан көрө, бир-бирден окусам, билинбей, мисалы үчүн күндө 5 аят, 5 хадис окуган болом. Мисал айтып атам да. То есть оңой да, намаз кыла турган жерибизде, жаныбызда, телефонубузда барыбызда эле бар да азыр. Телефондогу жанагы эмелер бар го. Азанды чакырып эстете турган приложениялар и так эле бирден хадис, бирден аяттар ошол жакта бар. Ошондойн жүктөп алсак болот. Андан кийин бир адатка байлабай жаңы привычканы, жаңы адатты өзүбүзгө алышыбыз керек болсо, жакшы адат бар, мисалы суу ичкен, Суу ичкен туура нерсе, жакшы нерсе. Бирок ошо туура нерсени да туура кылабыз. Мындайча айтканда, эртең менен бир стакан, түштө бир стакан, кечинде бир стакан эмес, бир 3 жутумдан ар бир 15-20 мүнөт ичкен дагы пайдалуу. То есть өзү көндүрүп коебуз, көнүп калат кадимкидей эме 15-20 мүнөт сайын суу сурап калат. Бир жол жаныбызда дайыма суу болот. Мисалы Европада, Америкада элдер колунда дайыма суу менен жүрүшөт. Мен ошону байкадым. Каяка барсаңыз суу берет, дайыма суу ичишет. Анткени суу именно ушул интервал менен ичсеңиз, мээңиз кадимкидей жакшы иштеп, көзүңүз кадимкидей жакшы көрүп, жакшы сезесиз. Бул дагы башында балким унутасыз, көнө албайсыз. Будильник колдонсоңуз болот. Бирок акыр айга көнгөндөн кийин абдан жакшы адатка айланат. Мисалы, күтөм деген түшүнүк бар. Бирок Кудайым буйруса, мындан ары сиз менен бизде күтүүгө убакыт коротуу деген түшүнүк жок болот мындан ары бизде. Биз үчүн кайсы убакыт бар? Күтүү деген убакытты биз өзүмдү өнүктүрөм деген убакытка айландырабыз. Биз эч качан күтпөйбүз. Мисалы менден бирөөлөр келип кечирим сурайт да, кечирип коңуз, мен сизди күттүрүп койдум депчи. Мен айтам, сиз күттүргөн жоксуз мени деп. Менин ошол сизди күтө турган убакытта дайыма бир тапшырмам бар, өзүмдү өнүктүрүү боюнча. Тескерисинче, дагы бир аз кечиксеңиз жакшы болмок, бүтүрө албай калдым депчи, мисалы. То есть азыр телефон Кудайга шүгүр колубузда турат. Ошол жерде өзүбүздү өнүктүрө турган бардык нерселерди жүктөп алсак болот, ошол жерде бар турабы? Алабыз, өзүбүздү өнүктүрөбүз. Же ошол кезде спорт менен заниматься этебиз, же дагы бир нерсе кылабыз. Өзүбүздү өнүктүрө турган көп нерсе бар. Бизде мындан ары дагы бир жолу кайталап атам, бирөөнү, бир нерсени күтөм деген убакыт жок. Биз үчүн ошол убакыт өзүмдү өнүктүрөм деген убакытка айланат. Түшүнүк алмашса, анан кыймылдар дагы ошого жараша алмашат. Андан кийин мисалы күндө саат 8-де окшош эле сообщениялар жазып, бир эле сообщениени жазып туруп, 5 кишиге жөнөтөм. Көптөр айтат го, эмне жоголуп кеттиң, эмне жазбай калдың деген болбош үчүн кезеги менен бүгүн 5 кишиге жөнөтүп койдум. Эртең дагы бир 5 кишиге жөнөтүп койдум. Акыбалын сурап атам. Бул мени эстейт экен. Мен керек болгондо эле эстеп калбай, мени дайыма эле эстеп турат экен деген адамдарда бир жакшы нерсе пайда болот. Өзүңүздүн социалдык денебиз деп коет го. То есть адамдар менен болгон мамилебизди бышыктап турабыз. Бул дагы адатка айланыш керек. Кечинде саат 8-де кааласам, каалабасам 5 сообщение жөнөтүшүм керек. Адамдар менен болгон мамилебизди өнүктүрүп. Ар бир жума күнү мен бир жок эми албетте муну күндө кыла турган нерсе, мисалы ар бир жума намаздан кийин бир жакшылык жасайм, бирөөгө жардам берем. Обязательно физический жардам болбошу мүмкүн. Акчалай болушу мүмкүн. Же бир кеңеш бересиз. Жана башка. Же бирөө менен сүйлөшүп көңүлүн көтөргөнгө себеп болосуз деген сыяктуу.
Өзгө тапшырма коебуз. То есть бир жакшы сөз бар: если тебе плохо, найди того, кому хорошо, ой, точнее, хуже, и помоги деген. То есть биз өзү жакшы сезбей атсак, бизден дагы жаман болгон бирөө болушу мүмкүн. Аны таап, ага жардам беребиз. Ошондо өзү жакшы сезип калабыз. Албетте Алла ыраазычылыгы үчүн да, амалдар ниеттерге жараша. Э, Бул жерге чейин суроолор болсо алалы. Кандай суроолоруңуздар бар? Кандай ойлор пайда болду? Суроолорду берсеңиздер болот. Чатка да жазсаңыздар болот. Балким сиздерде тажрыйбалар бар, өзүнүн өзү өнүктүрүү боюнча, мотивация боюнча, аны бөлүшсөңүздөр болот. Кандай суроолор, кандай пикирлер бар, урматтуу катышуучулар? Оюңуздарды айтыңыздар. Сабак кандай болуп жатат, жазып жатасыз, сонун болуп жатат деп жатасыздар, э? Биздин кесипке, ар бирибиздин өзүбүздүн жашообузга кандай пайдасы бар? Биз алып жаткан маалыматтардын. Саламатсыздарбы? Саламат. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Азыр бул сабакта мен мындай түшүндүм да, анда жана психологдор берген мотивация деп айтат го. Мгм. Ошол пайдасыз деген жыйынтыкка келип атабыз да. Ошондой болдубу? Мен ушундай түшүндүм. А, Психологдор берген мотивация алсаң өзүң күнү жакшы жүрөсүң, өзүңдү жакшы эме кыласың деген эмеси бар го ошондо. Ал кандай болуп калат анда? Ооба, жакшы суроо бердиңиз. Мен ушул жерде жакшы толук айтпай кетиптирмин. Мындай да, мотивация келет. М, Мотивация келгенде биз мотивацияны колдонобуз. Мотивацияны колдонобуз. Бирок м, мотивацияга биз ишенбейбиз. То есть ал келген учурда, мисалы, бизге айтат да, баягы тоого чыгып башта деди, мисал айтып атам да, биздин максатыбызга. Биз колдондук, ушул жерге чейин тартып келди мотивация, себеп болду бизге. Жакшы тезден жетип алдык. Мотивация кетип калды, кетет экенин билебиз. Бирок бизди ал ойлондурбайт. Ал кетип калабы, кетпейби? Мотивация биз үчүн мындай жанагы машинада айдап баратканда бир калыпта айдап баратып анан кийин кээ бир жерде газга басасыз го, катуураак айдаш үчүн. Баягы м, ылдамдык көбөйөт, мисалычы. Ошондой ылдамдыкты баягы газды баскан жер ошо мотивация да. Ошо газды м, басып алабыз. Кичине мындай баягы моякта мисалы мен 5 күндө чыга турган болсом, ошону балким 1 күндө чыгып алдым ушул жерге чейин. Ушул жердичи, ушул жерге чейин. Андан ары мотивация кетип калды, бирок ал мотивациянын кетип калганы бизди минтип отургузбайт. Тескерисинче, мен жанагы көрсөткөндөй, мына м, бул жерде азыр мына могу аскердей болуп, жоокердей болуп, биз уланта беребиз. Кандай шарттар болбосун, мотивация барбы, жокпу? Ал болсо кандай? Жанагы өзүбүзгө өзү тапшырма коюу. То есть башында эле биз өзүбүзгө тапшырма койдук да, мисалы. Ошону м, аткарып атабыз. Мисалы сизге мындай бир мисал берейин. Мына мен жандуу мисал берейин. Мисалы могу жерде бир нерсе көрсөттүм сиздерге. Аа, Мисалы мына бул жерден бир көрсөтөйүн азыр. Мына ушул ситуация, бул реальный ситуацияны айтып атам. Бир мгм, күнү чыксам, күн чайыттай тийип турат, жылуу, баягы метеозависимый деп коет го, жанагындай баягы аба ырайы дагы кээ бирде мотивацияга себеп болот туурабы. Аябай өзүмдү жакшы м, сезип келдим дагы мына могу жерден 5 эмес, андан көп кылгым келип кылдым аябай жакшы. Темир дагы жылуу, то есть мотивация мгм, турат да.
Анан bir günü çıksam борон, шамал, жан жаап атат, даже кеч күз беле суук. Бул жакты тартынмак турсун кармагыңыз келбейт да темирдичи. Мгм. Мотивация нөлдөн ылдый. И так эле өзүң дагы балким бир маселе жөнүндө бир ишти чечейин деп бараткан болушуңуз мүмкүн. Бирок эмне бар? Тапшырма бар. Тапшырма бар. Мотивация жок, бирок тапшырма бар. Бүттү, эмне болсо болсун. Кармайм, аткарам 5. Все. Жагып атабы Мгм. мага, жакпай атабы. Өзүбүзгө тапшырма коюп алып, эме улантсак болот экен да. Ошол бизге Өзүбүзгө коебуз дагы кандай болсун. М, Мисалы менде мындай ситуация болду да. Иштеп жүрөм. мгм. Мисалы үй бүлөмдө бир маселелер болуп, мисалы ар кандай моменттер болду, түшүнүксүздүктөр болуп, дагы Ден мисалы соолук үчүн боюнча болуп калышы мүмкүн, Мисалы ден ден соолук соолук боюнча боюнча ооруп калышы мүмкүн. ден соолук боюнча болуп калышы мүмкүн, экономический болуп калды. То есть баардык жерден мени мындайынан мындайча айтканда давление болуп атат да, тиягынан да, биягынан дагы уже М, кысылып калдым. Бирок мен өзүмө бирок, койгон тапшырмалар бар эле, ишиме байланыштуу бир проекттен иштеп аткам да. Мен чынында м, ошол жерден колумду бутумду таштап, бүттү деп отуруп калышым керек болчу. Бирок мгм. ошончо нерсе мени басып атса дагы, мен ошого бир да зыян келтирип ошо ишимди кыла бердим, кыла бердим, кыла бердим, кыла бердим, кыла бердим. Бир канча күн. Анан аягында абдан жакшы жыйынтыкка жеттим. Убактымды жоготкон жокмун. Ишим жүрүп атат. А бул давление кылган нерселердин баары Кудай Таала дайыма сынайт. Алар бара-бара бирден-бирден чечилип кете берди. Ошол проекттин жылышы дагы ошолордун чечишине себеп болчу да, мисалы. Баары да чечилди, анан бир канча күндөн кийин абдан жакшы абалга келдим, мисалы. Мгм. То есть отурсам андан эч нерсе өзгөрбөйт. Отургандан эчтеке чече албайбыз. Биз уже бул жашоого келдикпи? Биз токтоп, аркабызга кылчайып карай турган эч бир андай акыбыз да жок. Только алдыга жылмай, только өнүкмөй, өзүбүздү жасамай. Мен жана айттым башында 24 саат. Мына биз үчүн өткөн чак жок. Мисалы мен кече эч нерсе кылбай калган болсом, кечеки күнүн 24 саатын жазып атам. Мен кече эч нерсе кылбай калдым, кече аткарбай калдым деп мен бүгүн отуруп алып кайгырып убакыт М, коротпойм. Ошого эле 30 секундум кетти, көрдүңүзбү азыр кайгырсамчы? Бул кече өттү, бүттү. Мен аны кайтара албайм. Ал жөнүндө ойлонбойм, кайгырбайм. Келечек жөнүндө эртең кылам, жаңы жылда кылам, эртең эмне болот, мындай болуп калса тигин деп ойлонуп, аны Аллах бар да. Ошон үчүн Аллах Таала бизди учурчакты белгисиз кылган. Өткөн чагыбыз болду, уже кайтара албайбыз. Биз үчүн эң кызыктуу азыркы 24 саатыбыз, бүгүнкү. Ушу Бүгүнкү 24 саатты мен кантип эффективдүү инвестиция э, кылам? пайдаланам деп, Өзүмдү өнүктүргөнгө, чөйрөмдү өнүктүргөнгө, э, Мгм. бул бүгүнкү кылган 24 инвестициям, конечно, эртеңки күнүмө таасир берет, түздөн түз, мисалы. Ушундай. Мгм. Рахмат агай. Мгм. Тапшырма коет экенбиз да өзүбүзгө ошондо. Тапшырма коебуз, аткарабыз. Өзүбүзгө өзүбүз Аткарабыз. тапшырма коюу. Кандай болсо дагы аткарабыз да. Ооба, кандай болсун. Мен муну 20 жылдан бери, где-то 20 жылдан бери эме кылам, тажрыйба кылам муну. Укмуш иштейт. Даже кызыктуу, өзүңүздү өзүңүз тааныйсыз. Кайсыл жерде кандай экениңизди билесиз. Өзүңүздү кантип башкаарын үйрөнөсүз. Анан эгер сиз, мисалы мен көбүнчө спорт жөнүндө көрсөтпөдүмбү биякта? Мгм. Бул машыгуу, өз алдынча машыгуу негизи э, ушул спорттон башталат экен. Мен азыр могу жерге кыскача чыйып айтып бере коеюн. М, Мындай экен да, мен ойлондум да, адамдар эмнеге машыгуу өнүгүүсүн баштай албайт десем, мындай экен азыр. Бизде деген 6 дене деп коебуз, 6 аспект деп коебуз да. Адам бар. Адамдын мисалы адамды тартайын мындай кылып. Адамды 6га бөлөбүз да. Бул менталдык дене деп коем. Менталдык аспект десек болот, дене десек болот. Бул биздин акыл эсибиз. Акыл эсибизди өнүктүрөбүз. Андан кийин эмоционалдык дене. Бул сезимдердин денеси. Аны өнүктүрөбүз. Жанагы эме деп атпайбы, эмоциональный интеллект деп атат го, мисалы.
Андан кийин мына көкүрөк жакты алып атам, бул биздин руханий денебиз, духовное тело да. Андан кийин кол буттарды алып атам, бул биздин жок, бул эмени алайын, мындай общий эле дененин эмесин алайын, ортодогусун. Бул биздин физикалык дене. Андан кийин эки колдун биягын алалы. Кишилер менен саламдашканда кол менен учурашабыз да. Бул биздин социалдык дене, то есть биздин тегерегибизде адамдар менен болгон мамилебиз. Туугандарыбыз, досторубуз, коллега жана башкалар. Андан кийин мына могу чөнтөктө, могу жерге чөнтөк тартып коеюн. Бул неме? Финанс. Ресурстук дене. Мындайча айтканда каражаттарыбыз, акчаларыбыз, үйүбүз, машинабыз, кийимдерибиз баары ошол жака кирет. Ушул 6 денени кантип өнүктүрөбүз? Эми биякта 3 категория адам бар экен. Биринчи категория адам. Бул денелерди алат экен, колдонот экен жөн гана. Бизге Кудай Таала берген, колдонобуз. Экинчи категория адам. Бул денелерди алат экен дагы, колдонот экен, анан өнүктүрөт экен. Үчүнчү категория адам болсо, бул денени алат экен, колдонот экен, анан Пайдасын да көрөт. таштандыга айландырып берет экен, таштандыга. Мисалы физикалык денесин эмне кылат? Колдонот. Ар кандай нерсени жеп отуруп, жанагындай баягы салмагы өзгөрүп кеткен. Же болбосо башкача менталдык денеси башкача жаман маалыматтарды көрүп, жаман кинолорду көрүп, жаман нерсе менен толтура берип, жанагындай эми айтып коет го зомби деп, маньяк деп атпайбы, мисалы ар кандай нерселер ошол жактан келип чыгып атат. Эмоционалдык денеси жалаң таарынып көрүнгөнгө кек сактап, ушинтип отуруп, өзүнүн Оорута алат. эмоционалдык оорута алат. Мисалы Кудай сактасын. Же социалдык денесинде жаман кишилер менен дос болуп, жаман кишилер менен чөйрө түзүп атып, Кудай сактасын, кайра бир нерсе көрдүңүзбү ошолор. Ошон үчүн биз могу экинчи категорияда киши бололу деп аракет кылып атабыз, буюрса. Анан ушул 6 аспектти, 6 денени өнүктүргөндө адам кайсынан биринчи башташ керек оңою десе, бул эң биринчи физикалык дене экен. Ошо физикалык денеден баштасак, анткени баары эле кыла алат да мунучу. Буга эч кандай каражаттын да кереги жок, эч кандай нерсенин кереги жок. Өзүбүз эле туруп эле, жана мен көрсөтүп бербедимби, ар кандай упражненияларды кылып. То есть бул денебизди гана өнүктүрүү эмес. Ошол эркибизди дагы дисциплинаны тарбиялап баштайбыз да, жана тапшырма коюу аркылуу. Анан ошол эле дисциплинаны кайра мисалы мээбизди өнүктүргөнгө, то есть менталдык өнүктүргөнгө коротсок болот. Эмоционалдык, руханий, мисалы ибадаттарыбыз, намаздарыбыз да, Кудай менен болгон мамилебиз өнүктүрсөк болот. Ошо физикалык денеден баштай берсек, мисалы Европада, ошол өнүккөн мамлекеттерде жумушка алып атканда өзгөчө көңүл бурган бир нерсе буларда мындай да, баягы спорт залдар көп, доступ көп, мисалы эмеге карайт экен. Бул киши канча жылдан бери тынбай спорт залга барат, жана ошол спорт залдардын организациясына запрос өздөрү бердирип же өзүңүз алып барасыз. Ошол жерден сиздин посещаемостьти карайт экен. Мисалы күндө барасызбы, чебизден, бирок главный систематически тынбай барган болсоңуз, мында дисциплина бар экен. Бул ишти аткарса, демек дайыма аткарат экен. Эгер бул адам өзүнүн ден соолугун ойлогон киши болсо, өзүн сыйлаган адам экен, демек бул ишке да жоопкерчиликтүү мамиле кылат экен деген алардын башына бир картина, мындайча айтканда, впечатление пайда болот да. Бул жерде Мухаммед пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан жакшы сөзү бар. Кандай ишти кылсак дагы аз-аздан, бирок дайыма деген. Мына экөө аябай. Аз-аздан, бирок дайыма. Эмнеге аз-аздан? Анткени баланс деген сөз бул. Ашыкча кылып ийсек, ашыкчасы ашыкча кылгыбыз келбей калат. Мисалы мен жана айтып атпаймынбы? 5 жол тартынам деп. 50 жол тартынсам, уже 1 жол тартынгандан кийин убактым да көп кетип калат, уже калоо кетиши мүмкүн. Же болбосо андан аз кылсаңыз эффект аз болуп калат. То есть баланс да, аз-аздан деп атат. Ошол нормасы менен. Бирок дайыма. Чем бир жолу келип туруп, мисалы мен айттым, 10 саат сайын 10 жолдон отжимание жасасам, мисалы күндө 100 отжимание болсо, мен келип туруп кечинде бир жолу 100дү бирин баарын чогуу жасасам, кандай зыян болот магачы? Мышцаларга зыян болот, өзүмө зыян болот, күч келет. Андан көрө 10-10дон бөлсөм, аз-аздан, бирок дайыма эффект абдан жакшы болот да. Биз ошондой, биздин организм ошондой. Точно ошондой эле мен бир отурупту бир китепти полный окуп салсам, эмне болом? Же түшүнбөй калам жакшы, же чарчайм, кызыгым кетип калат. Андан көрө бир аздан
Беш сүйлөмдөн бирок дайыма. Беш сүйлөмдөн бирок дайыма. Бул өтө даже пайгамбарыбыз бизге айтып койгон жакшы бир мындайча айтканда ыкма. Бул каяктын илими болуп атат агай бизге? Бардык илим Аллахтан, бул биздин ата бабалардын генетически бизге берилген илим. Жана Кытайдан келген илимдерге окшошуп кетип атпайбы? Алар да бар, бирок бул биздин кыргыз элине тиешелүү өзгөчө деп айтам. Эч жерден үйрөнүлгөн эмес, эч жерден алынган эмес, тажрыйба менен келип чыккан нерсе. Бул Марс мырзанын өзүнө жасаган ачылыштары. Ошо өзүнөн мен мындай уккан эмес экен да. Рахмат агай. Сиздерге рахмат. Рахмат. Бизде өтө көп азыр тренингтердин тизмасы бар. Нургүл айым сиздерге кезеги менен берип турат, бөлүшүп турабыз. Анан мисалы азыркы мен айтып берген 6 дене боюнча өтө көп тренингтер бар. Ар бирин бөлүп эффективдүү ойлонуу боюнча, ситуацияны эффективдүү башкаруу боюнча жана башка көптөгөн. Бул ошол мотивация деген бул биздин ошол 6 денени өнүктүрүүдөгү биринчи тема да. Анткени бул бардык иштин башында туруп атпайбы? Мотивациядан кийинки тема мисалы самодостаточность деген кетет. Өзүмө өзүм жетиштүүлүк жана жигитке жетимиштүү ыраазылык кылат деген нерсе. Аны убагы келгенде буюрса аны дагы сүйлөшөбүз иншалла. Сурооңуз үчүн рахмат. Башка дагы барбы суроолор? 5-10 мүнөт берели Нургүл айым, анан бүтүрөлү. Суроолорду бериңиздер. Митте отургандар 20 жана 30 кишилик 20 киши алыптыр азыр. Зумда да жакшы эле кишилер отурабыз. Миттен да зумдан да бериңиздер. Кандай пикирлериңиздер бар, ой бөлүшүңүздөр. Бул жерде көпчүлүгү педагогдор да отурат, ата энелерден да отурушат. Биз өзүбүздүн кесипке кандай кылып салсак болот эми ушул мотивацияны? Кандай да ойлойсуздар, пикир бөлүшүңүздөр. Ошентип өзүбүздү өнүктүрүүчү бир аянтча болуш керек. Биз жогоруда Марс мырза айткандай, чындыгында мотивациялык сабактарга акча төлөп катышабыз. Мисалы мен ошол канча 3 жылдан бери өзүмдү өнүктүрүп келем. 2022-ден бери 3 жыл болуп калдыбы. Ошол эртең мененки таңкы саат 6-да мотивациялык сабак болот да, дайыма интенсив деген. Ошонусуна 2 жолу катыштым. Бул жолкусуна дайым тынымсыз өткөрүп келет, анан өзү эле айтат ошол коуч. Мотивация биз беребиз, ошол учурда мотивация болот, анан өчүп калат силерде. Мотивация келип атканда жасап алгыла дейт. Чындыгында мотивация болот, анан өчүп калат. Көрсө, дайым өзүбүзгө милдетти коюп туруп, задачаны коюп туруп, анан дайым бирөөнүн шыктандыруусуз эле өзүбүз дайым аткарып турушубуз керек экен деген инсайт алдым мен. Сиздерде кандай инсайт болду? Ой бөлүшүңүздөр. Бул жерде пикир алышып турганда жакшы. Давлатова Гүлназбы атыңыз, Гүлмирабы? Гүлүмкан, абдан ыраазычылык сизге. Активдүү катышып берсеңиздер. Саламатсызбы, Марс мырза, Саламатсызбы. саламатсызбы Нургүл айым. Мен Саламатчы. Марс мырзанын мурунку сабактарына катышкам, анан азыркы сабактарына да катышып атам. Аябай мындай өзгөчө методиканы алып чыгат да, ойлобогон. Анан эффективдүү ойлонуу деген сабактарынан улам анан өзүмдүн предметиме дагы кошконго аракет кылып калдым да. Баягы воронка сыяктуу кылып чоңдон кичинеге карай, кичинеден чоңго карай деген сыяктуучу. Анан окуучуларды да ошол сыяктуу ойлонгонго үйрөтө баштадым. Аябагандай жакшы сабактар. Нургүл айым, сизге да рахмат. Марс мырзанын бизге методикалары менен бөлүшкөнүңүзгө. Бирок Марс мырзанын сабактары мындай өзүн өзү өнүктүрүү боюнча балдарга деле берки предметтик окутууга караганда ушул окутууларды берсек көбүрөөк балдарга пайдасы тиймек деп ойлойм да. Ооба Гүлмира айым.
Университеттен сабактар негизи жашоонун сабактарын үйрөтпөйбүз. Бизди да эч ким үйрөткөн эмес. Мына ушундай сабактардан жашоо, турмуш үчүн үйрөнүшүбүз керек экен да. Ооба дагы азыр ушул функционалдык сабаттуулук деп эми маани берип атпайбы? Ушул сабактар маанилүүрөөк болуп атат да. Ооба. Тиги предметтик сабактарга карагандачы. Биз азыр билим берүүнү ошол сыяктуу мындай өмүрдү маңыздуу, маанилүү өткөрүү боюнча окуучуларга үйрөтсөк жакшы болмок да. Туура. Туура. Ошон үчүн компетенттүүлүккө негизделген билим берүү деди. Бала бакчадан да башталды, мектептен да башталды. Бул дүйнө жүзү көндүм, турмуштук көндүмгө алган билимиңди турмушка колдон. Анан керектүү билимиңди ал, жашоодо колдонууга ыңгайлуу болуп, жашоодон өз ордуңду таап кет деп жатат. Анан бизге ушундай жашоо жөнүндө өзүбүздү өнүктүрүү сабактары керек. Биз методика боюнча көптөгөн сабактарды, педагогика психология боюнча айрым учурда өткөрүп келебиз. Эми могул өзүңдү өнүктүрүү боюнча сабактарга басым жасаганды чечтик. Көбүнчө өзүңдү өнүктүрүү боюнча сабактар болот. Кызыккандар бизге кайрылып туруңуздар, рекламалар болот. Инстаграм баракчабызга катталыңыздар. YouTube, Инстаграм баракчаларга. Мен уруксат болсо Мен Нургүл Гүлмира. Гүлмира Мырзага айта суроом бар да. бериңиз. Могу физикалык эме деп атпайлыкпы, дене. Анан Ооба. мээнин башкаруусу. Качан гана биз денебизди башкара алганда, анан мээбизди башкара алабызбы? Сиз кандай ойлойсуз? Албетте, бизде бирөө айтат эле да, в здоровом деле здоровый дух дейт да. Мындай да, биздин денебиздин ден соолугу бекем болгону, чыйрак болгону өзү эле бизге мындай неме берет. Энергиячы. То есть биз эгерде өзүбүздү физически жакшы сезсек, анан башка биздин башка жашообуздун башка сфераларында ушул активность ошол жакта көбөйөт да. Өзүбүз деле билебиз да, мисалы үчүн ачка болгондо энергия азайганда, жакшы уктабай калганда энергия азайганда, же болбосо мисалы чарчаганда биз активность азайып кетип атпайбы? Башка нерсе кызыкпай калабыз. Мисалы ачка болуп турган киши, уйкусу келип турган киши, чарчап турган кишиге өзүнүн жанагы менталдык денесин өнүктүрүш кыйын да. Бир нерсе окуу, бир нерсе үйрөнүш укташыңыз керек болот. Мисал айтып атам да. Же спорт менен машыккыңыз да келбейт. Ошол себептен биздин денебиз бекем кармаш, тың кармаш, өзгөчө баягы жаш өткөн сайын өзгөчө маанилүү. Ошондой болгондо анан жанагы бир жүрөт го азыр эмеде, Инстаграмда. Силерде проблема азыр көп дейт, бирок ооруп калганда эле бир эле проблема калып калат депчи, ден соолук деген. Башка проблема барын унутасыңар деп. Анысы кандай? Биринчиге ошо жана мен айтып атканым, ошо биринчи өзүбүздүн өнүгүүнү ден соолугубуздан, мындайча айтканда физикалык денебизден ошон үчүн башташыбыз керек. Бул жакка не только спорт кирет, бул жерге тамактануу кирет, бияка режим кирет, уйку кирет. Бияка жанагы энергияны управление энергия деп атпайбы, өзүбүздүн энергиябызды сарптоо кирет. Мисалы биз алуу эле эмес, сарптаганды үйрөнүшүбүз керек. Мисалы мен азыр бир жерге барып, бир тойго баратам, бир жерге баратам. Мисалы өзүмдү настраивать этем да. Барганда момча киши менен сүйлөшөм, момча убакыт сүйлөшөм, ашыкча кылбайм. Анткени сүйлөгөндө да энергия кетет. Же болбосо барганда ошо столго отурганда толтура тамак турат. Мен пландайм, көзүм менен пландап коем. Могул жерден бир кашык жейм, могул жерден 2 кашык жейм. Бул жерден 2 урттайм, болду. Башка өзүмө бербейм. Тапшырма бул дагычы. Анан баягы сүйлөшүп отуруп билбей эл жей берет, караса кечинде келип курсагы тойгон иши кечинде да тойчу. Анан уйку жатасыз, жакшы эс албай жүрөккө күч келет. Эртең менен тургансыз, анан кийин ошого ал 2-3 күнгө жетет да ошол жанагы неактивность, жанагындай акыбалыбыз. Ошон үчүн жана асоозунан да өзүбүздүн физикалык денебизди караш абдан маанилүү. Анан жана сиз биринчи айткан боюнча мен эң негизги бир сыр дебейин, мындай өтө көңүл бура турган нерсени айтып кетейин, Гүлмира айым. Биз жана окуучулар болсун, өзүбүз болсун, биз аларга бере турган эң негизги нерсе бул машыгуу. Мен орусчасын айтайын, теория, тренировка деп атпайбы? Теория 10%, тренировка 90%. Биз мисалы кандай билим бербейли, ошол предметтик билим деле болсун, айырмасы жок. Жашоолук турмуштук билим болсун, бирок
Биз аны машыкпасак бүттү, ал уже анын бизге пайдасы жок. Мына бизде Нургүл айым менен бир сүйлөшүү болгон. Нургүл айым бир тренингке катышты. Нургүл айым эстетип башка, мен сурадым 2-3 күндөн кийин. Нургүл айым ошол тренингден сизде эмне калды дегенде, бир аз эстегенге кыйналдыңыз, Нургүл айым? Ооба. Туурабы? Эстегенге кыйналды Нургүл айым. Эмнелер айтты эле, эмнелер бар эле деп. Эмне себептен? Ошол жерде тренер, мен тренер жөнүндө айтпайм негизи эле, катышуучу да өзү болсун же тренер болсун, именно машыгуу жагына көңүл бурулбайт да. Теория алынды, билет экен, оңой экен, калып кетет. Мисалы, спорт залга барганда билесиздер, күрөштө деле биринчи машыгууда бир приемду көрсөтүп берет. Аны биз машыкпасак, аны эч качан колдоно албайбыз. Аны биз жок дегенде 2 ай, 3 ай машыгышыбыз керек дене менен. Ошондой эле мээбиз да ошондой. Бардык калган денелерибиз да ошондой. Мунун баары машыгуу. Даже мисалы социалдык телода дагы элдер менен биз ойлойбуз, мамиле түзүп атабыз. Мамиле түзүүнүн өзүнүн искусствосу, өзүнүн наукасы бар, туурабы? Кантип мамиле кылам, канча убакытта бир, жана мен айттым го, күндө 5 сообщение жөнөтүңүз деп, мисалы ушундай көптөгөн нерселер бар. Бул жанагындай осознанный подход, ана структурный подход деп эки нерсени айтам да. То есть мындайча машыгуу. Мисалы сиз окуучуларга кичинекейден бир мындай бир эле кичинекей машыгуу берип коюңуз да, мисалы бир күнгө бир нерсени машыксын. Анан эртеси күнү бир машыгуу берип коюңуз. Анан бара бара буларда жанагы машыгуу адаты пайда болот. Бир нерсени алып машыгуу адаты пайда болот. Мисалычы, мисалы мен мындай кылат элем, англис тилин дагы үйрөтөм да, ошо англис тилин үйрөнүп жүргөндө окуучуларга айтат элем. Силер 15 мүнөт сайын же жарым саат сайын же 1 саат сайын ар кимге караганда группага мага бир англиски сүйлөм жөнөтүп турасыңар WhatsApp группада. Анан бири-бирин көрөт, бирөө мисалы үчүн суроо сүйлөм жөнөтөт, калгандарга жооп берет. Мисалы, ушинтип тынбай WhatsApp'та группада сүйлөмдөр келип турат мисалы. Мен мектеп окуучулары менен кылгам да, анткени чоң адамдар көбүнчө аткарбайт муну. Кичинекей окуучулар жакшы аткарат да, булар мисалы сиз мектепте же университетте болсоңуз, булар иштейт. Ошентип мисалы ошол адатка айланат. Адатка айланат, ал мисалы 2 ай, 3 ай ошону кылган окуучу автоматтык түрдө эле ошондой акыбалга өтөт да, мисалы үчүнчү. Уже ар бир 15 мүнөт сайын англиски бир сүйлөмдү эстешим керек, колдонушум керек, сүйлөшүм керек деп. Мисал айтып атам да. Өзүңөрдүн сабактарды өткөндө теорияны бердиңиздер, ошонун практикалык жагына кантип колдонулат, кайсы бөлүгүн жашоодо колдонсо болот деп, ошонусун машыктырууга айландырабыз, машыгууга айландырабыз. Аны кантип айландырасыздар, албетте өзүңүздүн предметтер, өзүңүздөр билесиздер. Мындайча айтканда окуучулар сабак бүткөндөн кийин, мындай башкача айтканда сабак бүтөт деген түшүнүк болбош керек. Сабак башталдыбы, бүтпөйт. Ал 24-7 саат машыгуу үстүндө. Мисалы бир математик мугалими, математикадан берген мугалим, сабак болду, бүттү деп ойлоп атса, анын окуучулар да ошентип ойлоп атса, 2 күн, 3 күндөн кийин кайра математика сабагы болот деп, анда бүттү, ал жакта жыйынтык күтпөй эле койсо болот. Күтпөй эле койсо болот. А бирок бул сабак жолугушуу болчу. Бул жолугушууда мен сиздерге тажрыйбамды бөлүштүм, айтат мугалим. Силер алдыңыздар, эми ушуну тынбай кылабыз. Мага 1 саат сайын эсеп жөнөтүп тургула. Мен эсеп берем, чыгарып жөнөтүп турасыңар. Мейли 2 саат сайын болсун, 1 саат болбосун. Хотя бы 4 жолу болсун суткада. Тынбай. Бир эсеп бар, ата энеңер катышыш керек. Бирөөсүн ата энеңер чыгарыш, апаңар чыгарыш керек. Бирөөсүн атаңар чыгарыш керек. Аларды да катыштыргыла. Бирөөсүн чоң энеңер чыгарыш керек, чоң атаңар чыгарыш керек. Даже тапшырманы ошондо койсоңуз, үй бүлөсү полный катышып баштайт бугачы. Үй бүлөнүн баары математик болот. Бир эле окуучуну окутасыз, бирок үй бүлөсүнүн баарын окуткан болуп каласыз. Мисал айтып атам. Ушундай нерсени кылып тынбай, биология сабагы ошондой, башка химия кайсы, айырмасы жок. Бул машыгууга айланса, окуучулар ошондой режимге көнсө, окуу деген нерсе бул образ жизни дегенге айланат. Ошо менен эффект, жана айтып коем, эффективдүүлүк чоңойот да. Анан жанагынтип экзаменге даярданыш керек, олимпиадага даярданыш керек деп керек болгондо чуркап жүрбөй, дайыма даяр болушат, дайыма даяр болушат. Бул жерде жазылган суроолор келгендер бар экен да, могу суу боюнча айтып коеюн кыскача. Организм суу ичкө көнүп калганда, сууну ичмейинче эртең мененки тамакка тартпай калат экен дейт. Бул тамак боюнча сууну айтайын, бир профессордун айтканынан бөлүшөм маалыматын. Тамак ичердин алдында 1,5 саат болсо жакшы, хотя бы 1 саат эч кандай суусундук ичпейбиз, тамак учурунда да ичпейбиз, чай, эч нерсе болбойт.
Анан тамак бүткөндөн кийин дагы бир саат жарым саатка чейин суусундук ичпейбиз. Эмнеге? Анткени биздин жанагы кислотность бар го ичибиздеги неме кислотность дейм да. Кислотачы ошонун кислотностун азайтып ийет экен суу кошулганда. Анан жеген тамак жакшы сиңбей калып калат экен дагы, ал деген ашказаныбызда туруп токсин болуп уузатка айланат экен. Ошентип организм ууланат экен, биз аны билбейт экенбиз. Анан кийинкисинде дагы ошондой ууланат, анан бүт оорунун башы ошол экен. Буну орус профессор түшүндүрүп берген. Ошол токсиндер отуруп бөйрөк, боор баарын талкалайт экен, анан Кудай сактасын. Биз болсо дайыма тамакты чай менен, эме менен бастырып ушундай ичебиз болбойт экен. Экинчи нерсе болсо, бул эме жанагы Кытайлардын сөзү бар. Миң жыл жашаган келсе миң чайна, 100 жыл жашаган келсе 100 чайна деген. То есть мына чайнап туруп жутайын дегенде жутпайбыз. Кайра чыгарып жанагы уйлар кылат го, ошондой кылып кайра чайнайбыз. Даже 3 жолуга чейин. Экинчи жолда жутпай, кайра чайнап көнсө болот. Бул да машыгуу көнөт. Ана ошентип абдан майдалап жутсак, ашказан кыйналбайт, сиңүү жагы проблема, жүрөккө күч келбейт. Анан 3 мал тамак деген бул 3 мал тамак деген бул адамдар ким ойлоп чыккан билбейм, мисалы. 3 мал тамак болбошу мүмкүн, ачка болгондо гана тамак ичесиз. Ачка болгондо гана анан бир отуруп баарын жеп салбай бөлүп алып жесеңиз болот. Мисалы түшкү тамакты саат 12-де 3-төн 1 бөлүгүн жесеңиз, саат 1-де 3-төн 1 бөлүгүн, саат 2-де 3-төн 1 бөлүгүн жесеңиз болот. Кичинекей эле порция иши. Жүрөгүңүзгө күч келбейт, уйкуңуз келбейт. Эч качан толтуруп жебеш керек. Муну пайгамбарыбыз Мухаммед саллаллаху алейхи вассалам да айткан, ашказандын 1 бөлүгү тамак, 1 бөлүгү суу, 1 бөлүгү аба деп. Бирок суу дагы жанагындай, эгерде мындай суп болуп калса, бирок жанагындай беркиндей суу чайпайды, 1,5 саат жана профессордун айтканы боюнча айтып атам да. Анан кийин жанагы 5 түр тамакты алып келип алдыбызга койгондо бизге айтат, суп менен башташ керек, салат менен башташ керек деп. Чынында андай эмес экен. Менин бир тажрыйбам. Мен организмди уксам, мисалы десерт жегиси келет, 1 кашык жейм. Андан кийин карасам, экинчи тамакты жегим келет, 1 кашык жейм, карасам салат жейм. Организм эмнени сураса, ошону жеш керек экен. Организмди укуш керек, элдер айтып койгон үчүн эмес. Мындай катары менен жейсиң деп, мисалы. Ушул тамак боюнча кыскача менин тажрыйбаларым. Башка суроолор, принципе, айтыптырбыз. Нургулайым, Рахмат. мен сабакты аяктадым. Убакытты көп алдык десеңиз кечирип коюңуз. Жок, нормально, ушундай эле болуп жатат күндө сабактар. Абдан сонун, пайдалуу. Бул жашоо турмуштун сабактарын биз атай акча төлөп окуйбуз да, бул жерде сонун идея берип жатасыз. Рахмат, сонун болду. Мисалы мен Силерге ушундай рахмат. сыяктуу эми жашоону өзгөртүү боюнча атайы 5-те 6-да туруп окуган сабактарды өтөм. Биз азыр 5-те өткөрүп атат, дагы бир сабакта. Анан чын эле аны учурунда ошентип окуйбуз, 5-те туруп ага чейин намаз окуп, анан ага отуруп калыш керек. Анан ал сабак бүткөндөн кийин кайра эле мурдагы кейпибизге келип калып атпайбызбы? Чындыкты айтыш керек да. Анан бирок чындыгында өзүбүздү ушундай тартипке салышыбыз керек экен. Тартип, дисциплина аны ийгиликке жетет. Дүйнөдө көптөгөн ийгиликтүү адамдар дисциплинага салган, өзүн тартипке салгандар, бирок аз да процент. Ошентип анан ушундай бир аянтча түзсөк, ушундай сиздикин сонун сабактарыңызды уксак, анан биз өзүбүздү тартипке келтирип, өзүбүздү өнүгөбүз деген ойдомун. Учурдан пайдаланып Иншалла баарыңыздарды чогуу. курска чакырабыз. Марс мырзанын курстарына катышыңыздар. Ойлонуу боюнча дагы сонун сабактар бар. Ой жүгүртүү өнүксө адамдын жашоосу өзгөрөт экен да. Менин ой жүгүртүүм өзгөргөндө анан жашоом өзгөрө баштаган да. Акча табыш керек экенин дагы кошумча ошону үйрөнө баштагам. Зарплатаны карабай. Ошондуктан ойлонуу боюнча дагы, өзүн өнүктүрүү боюнча да, кстати, шынансылык, сабаттуулук, сүйлөү чеберчилигин да коштук. Бул негизи өнүктүрүү сабактарынач. Келиңиздер, чогуу өнүгөлүк. Сабагыңыз сонун болду, рахмат. Силерге да рахмат. Чоң рахмат. Мгм. Сонун Чоң болду. рахмат. Ооба, Майдалаа жакшы болду. ооба, Чоң Нургулайым, рахмат Кичике. рахмат. Макул, анда Нургулайым аркылуу байланыштырабыз буюрса, дагы жакшы азыр пландап атабыз тренингтерди, сабактарды, жолугушууларды. Анан агайдын Айтып турасыз. сабагын каяктан тапсак болот?
YouTube каналында айтып койсоңуз өзүңүз, Instagram'ın баракчасына Менин каттыңыз. анча мынча мындай бир аз нерселер бар. Англис тили боюнча, жана спорт боюнча, эффективдүү ойлонууга машык боюнча мен ошолорду Нургүл айымга жөнөтүп коеюн ссылкаларын, анан Мгм. Нургүл айым группалардан беришип койсо. Мгм. Рахмат, комментарийлерди окуп койсоңуз рахмат. Анан реклама кетет курс боюнча. Сабакка катышыңыздар, курстарга. Макул, көрүшкөнчө Аллах аманат болуңуздар. Жакшы туруңуздар. Жакшы эс алыңыздар, бейпирдин барыңыздарга. Рахмат сизге. Силерге дагы.